урматтуу жаштар, сиздер билим алууга, сиздер мамлекетте өнүктүрүүгө баардык шарттар түзүлүп атат. Азыр эле мугалимдериңиздер айтып кетти, мынакей Махбуб эжеке чакырып кетти педагог болууга. Мен дагы Ош технология университетинде иштейм. Ошол технология менен дагы ушул кыргыз тилиндеги китептерди өзбек тилинде которууга, ошол алакаларды жакшырууга, санарик менен дүйнөлүк маалыматка чыгууга, ошол телеканалдарды уюштурууга сиздер окууга мүмкүнчүлүк алуу бар. Ошондуктан мен да сиздерди Ош технология университетине чакырып кетем. Жалпы эле Кыргызстанда келип билим алыңыздар, бирок сөзсүз түрдө кайра Өзбекстанга келип, ушул жердеги мекендештерге өнүктүрүп, салым кошуп, башка жаштардын да өнүгүшүнө салым кошуңуздар деп тилеп кетем. Ağalayın. Uzbek Kırgız aynı hoş geldi. Kırgız Uzbek bir-biriga canı tandı. Asır ezelden nazır dili teng, aradandın ayıl bulağı. Alsa eken dep eldin murasın, kara tene tilip durabı. Мекендештер, ушундай бир райондогу эң үлгүлүү болгон, бир райондо бирден гана өзгөчө мектеп болот, президенттик, экинчиси бул баардык шарты бар өзгөчө мектеп болот. Ошол мектепти ушул жерге салганбыз деп давлет башчысы дагы айтты. Ушул жерде жанагы район башчысы акими да айтып берди. Ошол мектепке келип силерди көрүшүп отурганыбызга биз аябай кубанычтабыз. Анан экинчиси ушул сиздерге ушундай шарт түзүп берген, сонун кылып жаркыратып Өзбекстан сыяктуу чоң мамлекеттин кучагында өзүңүздөрдүн улуттук тилиңиздерди, баалуулуктарды сактаарга мүмкүнчүлүк берген Өзбекстан мамлекетине да биз ыраазычылык билдиребиз. Анан Кыргызстандан, жетекчилерден, ошол тил деген патриоттордон биз дагы ысык, жалындуу, сагынычтуу, сүйүктүү салам алып келдик. Анткени дайыма сиздер биздин жүрөгүбүздөсүздөр, сиздерди өзгөчө жакшы көрөбүз. Ата салты бегеле, айланам толо асыл кебеле, ардайым баргым келет кезире, балалыгым балгам алып койгон сымал сезиле, таанымал талуу сезим келет бир убак, кийинчегим даяр замат таң эртеси жүрү жүрү кеттик анда айылыма айылыма. Ayılcıtынан akıl sergise, atalarga kulak ergise, tündüğünün tünü cıldı sanagan, oldu ele sende bilese.